Mээримдүү боорукер жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштаймын. Сүйүктүү пайгамбарыбызды биз жүрөктөн акындар жакшы көрөбүз. Пайгамбарыбыздын убагында дагы тилекке каршы пайгамбарыбызды ислам динин жамандаганга аракет кылган төкмө акындар болгон экен. Жана иманга келип пайгамбарыбызды даңктап түбөлүктүү ырын калтырган тарыхта улуу төкмакын сахабалар болгон экен. Ошондой улуу сахабалардын бирөөсү Хасан ибн Сабит мындай деп эскерет: мушриктер мени бардагы пайгамбарды жаманда деди. Сенин тилиңен бал тамат, сен ырдаганда бардык адамдар сага арбалып калат деди. Мен бир дөңчөнүн аркасында жашынып Мадинада кетип бараткан пайгамбарды көрдүм. Көрдүм дагы анын нурунан өсүмдү жоготкондой акыбалда суктанган бойдон карап калдым. Себеби анын жүзүндөгү нур менин жүрөгүмдү эриткен эле. Мен өз деңгээлимде пайгамбарымды сүрөттөп айта албадым. Анын денеси айдан бүткөн, руху нурдан бүткөн сыяктуу керемет зат эле. Иманга келдим, пайгамбарымды даңктап ырдадым. Мурдагыдан дагы ырларым элге жугумду, атак даңкым ашты. Себеби менин ырымда улуу пайгамбардын аты бар эле. Мен дагы чыгармачыл инсандарды ошол улуу сахабалар сүйгөндөй сүйүүнү каалайт элем. Бул дүйнөдө акыретте бактылуу болушубузду тилесек, анда Алла Тааланы жана анын пайгамбарын сүйүп, даңктаганга, анын жолу менен жашаганга аракет кылалы. Сүйдүм сени, сүйүүгө бек убадам, көрбөй сени көргөнүмдөй кубанам. Таңда келсең нурга бөлөп дүйнөнү, күн уялып чыкпай турмак уядан сүйүктүү пайгамбарым.